акула дельфиндер келет атат. Даяна, жыл сайын көлдө сезон ачылгандан баштап суунун ичинде акула, дельфиндер бар деген жалган маалыматтар жыл сайын кайра кайталанып чыгып турат. Мындай маалыматтарды зомби фейктер деп атайбыз. Азыр мен сага алдыда дагы кененирээк айтып берем. Ысык көлдө кое берилген дельфиндер тууралуу видеодагы социалдык тармактарда тарап жүрөт. Анда эс алуучулардан сырткары сууга кирип чыгып жүргөн бир канча дельфиндер менен балыктарды көрүүгө болот. Маалымат Мечеров А аттуу YouTube каналында бир канча вебсайттарда жана социалдык тармактарда да жарыяланган. Анда бул тасма бир гана ысык көлдө эмес, Казакстанда, Украинада жана Орусияда да тартылганы белгиленет. Чындыгында бул тасма Украинада тартылган. Одесса онлайн сайты видео 2021-жылдын 24-июнунда Одесса шаарындагы Лузанов эс алуучу жайында тартылганын жазып, видеосун жүктөгөн. Далил катары аталган маалымат каражаты суу экосистемасындагы жашоону изилдеген Илимпоздон гидробиологдон да түшүндүрмө алган. Ал дельфиндер жээке балыктарга аңчылыкка келип турарын, бирок мындай көрүнүш өтө сейрек кездешерин айткан. Мындан тышкары башка дагы жергиликтүү басылмалар ушул эле күнү аталган окуя болгонун чыгарып, видеонун булагы катары Одесса онлайн вебсайтын көрсөтүшкөн. Демек, WhatsAppка тараган видео ысык көлдө тартылган деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Ысык көл облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлчүлүгү да маалымат тараткан. Күн кайнаган кезде жол чырактардын ээрип кеткендиги тууралуу маалыматты сиз дагы уксаңыз керек. Бул билдирүүлөр WhatsApp'та жана башка сайттарда кеңири тараган. Бирок бул жылда кайталануучу зомби фейк. Муну фактчекерлер бир нече ирет төгүндөгөн. Сиз дагы өз алдынча текшерип көрсөңүз болот. Ал үчүн алгач сүрөттү Google издөө системасына салабыз. Анда дал ушул фото колдонулган ар түрдүү аталыштагы макалалар чыгат. Биринде бул окуя Казакстандын Кызыл Ордо облусунда болгон айтылса, дагы биринде Ташкентте деп жүрөт. Сүрөттүн алгач булагын табуу үчүн Tinay сервисине жүктөйбүз. Аталган сервисте берилген сайттарды карап чыгып, reddit.com форумда жарыяланган маалыматка туш болдук. Анда светофор жолдогу өрттөн улам ээрип кеткендик айтылат. Дагы бир далил катары бул фотода тиркелген. 2013-жылы Кувейттин көчөлөрүнүн биринде машинадан өрт чыккан. Мындан улам анын жанындагы жол чырагы өрттөнүп, ээрип кеткен. Аптаптан улам жол чырагы ээрип кетиши мүмкүн эмес. Себеби пластмасса 105 градустан 135 градуска чейинки температурада ээриши мүмкүн. А кээ бирки пластмассалар калыңдыгына карап такыр эрибейт, дароо эле күйүп баштайт. Ал эми дүйнө жүзүндөгү эң жогорку аба ырайы 57 градус болуп, АКШнын Death Valley аймагында катталган. Жыйынтыктап айтканда, зомби фейктер муну менен гана чектелбейт. Силер дагы кандай зомби фейктерди билесиңер? Комментарийге калтыргыла.